Асель Кадырбекова үй бүлөдө атаңдаштык болбош керек. Ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн үй бүлө боюнча көз карашын билдирди. Үй бүлөдө атаңдаштык болбош керек. Үй бүлөдө күйөө башкарыш керек. Ал эми аял болгону колдоону сезүүгө тийиш. Өзүмдүн жубайымды дайыма колдогонго аракет кылам. Албетте кээде мей жегенди унутпайм. Тең салмактуулук болуп турсун дейм да. Деги эле ар бир өзүнүн милдеттерин билсе жана аткарса баары сонун болот, деди Асель Кадырбекова. Белгилей кетсек, жылдыздуу түгөйлөр Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова жакында туун кызынын жентек тоюн өткөрүп элден бат алышты. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Ырчы Неля сулуулугунун сырын бөлүштү. Ырчы маданияттын мыктысы Неля Нуркулова окурмандарга ар дайым пайдалуу жана кызыктуу постторун бөлүшүп келет. Бул ирет ал суунун пайдасы тууралуу кызыктуу кеп кеңешин берди. Суу менен көп ордон айыгып, арыктаса болот дейт Неля айым. Биздин организмибиздин 3/2 бөлүгү суудан турат. Күн сайын дем алуубузга эле 2-3 стакан суу өзүнөн өзү сарпталып жок болот. Ден соолуктун чың болушу жана теринин эрте картайбашы үчүн окумуштуулар ар бир адамга күн сайын 6-8 стакан суу ичип турууну сунушташат. Заманбап жашоодо сууну эртең менен эрте туруп ачкарын ичсе, дарычылыгы болору көпчүлүккө белгилүү. Суунун дарылык касиети бар экендиги илимий изилдөөдө да далилденди. Белгилүү болгондой, суу менен көп ооруларды алдын алып, айыктырууга болот. Эртең менен ойгонор замат 1 стакан сууну ачкарын ичиңиз. Андан кийин тишти жууңуз. Бирок 30 мүнөткө чейин эч нерсе ичип жебеңиз. Жарым сааттан соң кадимкидей тамактаныңыз. Жашооңуздагы бузулгус эрежеге айлантып коюңуз. Ден соолугуңуз чың болсун, деп кеңеш берди ал. Ырчынын суунун пайдасы тууралуу жазган кеңешин толук бойдон анын социалдык баракчасынан окусаңыз болот. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.